ифтарды ооз ачуу деп айтылат. Ооз ачканда тездетип ачышлык сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, Аллага эң жагымдуу амал таажил, тез ачылган ифтар дейт, орозо дейт. Орозо учурда вакыты кирер менен ачышлык сүннөт. Орозону кечиктирип ачкандарды хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул яхуд мен насарага ташбих берген. Ошон үчүн күн баттыбы, не болду? Ифтар вакыты кирди. Ошол күн календарда көрсөтүлгөн, күн батканда магриптин вакыты кирет, шамдын вакыты кирет. Ошол замат ачыш керек болду. Анан кечиктирип, асманда жылдыздар турат, күндүн нуру көрүнүп атат тоолордо, же болбосо чымчык сайраган жок деген сөздөр туура эмес. Календар боюнча саатты карадың, вакыт кирди, күн батты, не болду? Афтар ас-саим. Орозо кармагандын эмне ифтар вакыты кирди, ооз ачылат. Кечиктирген болбойт. Таажил афзал. Таажил афзал. Сухурда кечиктирген жакшы, саарлыкты кечиктирип жеген жакшы. Ал эми ифтар кылганда таажил, вакыт кирер менен не кылыш керек? Ооз ачыш керек. Ооз ачканда билесиңер, ооз ачканда эки нерсеге көңүл буруш керек. Биринчиси Аллага шүгүр кылыш керек. Аллага шүгүр кылыш керек. Алхамдулилlah. Алла Таалага шүгүр, мен ушу бүгүн орозону кармадым деп Аллага шүгүр кылыш керек. Анан Алланын берген халал рызкысынан рызкы менен ооз ачыш керек. Халалдан болгон рызкы менен ооз ачкан жакшы. Курма болгон жакшы, курманы дагы чийкиси, анан болбосо кагы, болбосо соусу бар боло берет. Ооз ачсаңар жарай берет. Демек, ооз ачканда биринчи деген Аллага шүгүр кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Аллага шүгүр, Алла Таалам бир күн товфик берип, орозо кармадым. Аллахумма лака сумту ва аля ризқика афтарту. Дуасын билесиңер, Аллахумма лака сумту, Алла, сенин үчүн орозо кармадым, сенин рызкың менен мен оозумду ачам дейбиз. Түшүнүңөрбү? Бул дуаны окуйбуз. Демек, ооз ачканда эки нерсеге көңүл буруш керек. Биринчиси Аллага шүгүр. Алла товфик берип, орозо кармадым деп. Экинчиси некен? Халалдан рызкы менен ооз ачуу. Халалдан рызкын кенен кылып ооз ачуу. Бул да өтө зарыл маселе.